кайненелерди жамандаган келиндер үчүн бир коомго бир өзүңүз айтып коңузчу. Эми ар ким аркылда, ар ким өзүнүн алган тарбиясына жараша болсо керек менимче. Анан адамдын жаманы болбойт. Илгеркилер айтмакчычы, жаман адам болбойт. Просто мына жылдызы келишпей калса керек деп ойлойм да мен. Ошону дагы алеги келин жаман эмес, келген жери жаман дегендей кайнене өз кызындай кылып кабыл алса, ортодо сизиң бизиң менен мамиле болсо элечи, кайнене менен келиндин ортосунда эч кандай жаман мамиле болбойт деп ойлойм менчи. Эми жаштык кылып, жаш келиндер жаштык кылып бир нерсе деши мүмкүн. Азыр эми замандын жетишкенинде караганда мына балдарды ким эч бир ата эне балам жаман болсун дебейт да, мисалы үчүн. Ошого дагы мындай жакшы тарбия керек, сабыр кылыш керек. Улуулар мисалы үчүн аз-маз сабыр кылса, кичүүлөр улуу жакшы болсо, кичүү муун ошону карап өсөт деп ойлойм мен, ошентип ойлойм. Бул өзүм менин жеке оюм. Мисалы үчүн жаштар баары бир жаштык кылып коюшу мүмкүн да. Эми алар сразу эле кааруу болуп кеткен жок да. Ошон үчүн жаштыкта эмнелер гана болбойт. Ошон үчүн сабыр кылып, жакшы жолго салып алыш бул ата энеден дагы зависит этет деп ойлоймун. Кудай кааласа мен өзүм дагы жакында кайнене болуштун арасында турабыз, кудай кааласа. Мен дагы ошо энемдей болуп, сабырдуу, жакшы жолго тарбиялаган, түшүнгөн кайнене болсом экен деп ниет кылып жүрөм да. Мен айтканыңыздар келсин. Эми ушул экөөңүздарга бир ыңгайсыз бир суроо бергим келип турат да, ушул жакшынакай болгон кайталангыс дүйнөдөгү эң улуу адамдын эки жагында отургандан кийин экөөңүздөр чогулуп туруп бир энеңиздерге бир 4 сапыр тартуулап койбойсуздарбы эми? Бул эстелик үй бүлөлүк архив болуп калсын эми. Мен энеме арнап гүл десте дагы болсун, чын десте дагы болсун деп турайтасыз. Өлүмдүн кадырын өксөгөн жан билет, жокчулук кадырын көксөгөн жан билет, сүйүүнүн кадырын жетпеген жан билет, достуктун кадырын четтеген жан билет. А бирок атанын кадырын ким билет, аттиң ай эненин кадырын ким билет. Күлкүнүн кадырын муңайган жан билет, жаштыктын кадырын улгайган жан билет, ден соолук кадырын оорукчан жан билет, оорунун кадырын боорукер жан билет. А бирок атанын кадырын ким билет, аттиң ай эненин кадырын ким билет. Баланын кадырын балага зар билет, жарынын кадырын акылман жан билет. Бардыгын адамдык дил билет, аттиң ай атене кадырын ким билет. Аттиң ай атене кадырын ким билет. Бардыгын адамдык дил билет, адамдык дил билет. Ой, рахмат, мынакей Назгүл эже. Мисират эне, ушундай бир жакшынакай бир ырды тартуулаган келиниңиздин ырын кандай кабыл алдыңыз? Эң биринчи ыйлап отурдуңуз баштагандан баштап, а? Сүйүнчүлүк ыйладым да мына. Ошода эне, мынакей баардык архив болуп калсын эне. Ата энебизди урматтуу көрүүчүлөр, ар бирибиз канжыгабызга өмүр бою байлап жүрбөйбүз. Мына ушундай жакшынакай маанайларын, жакшынакай көңүлдөрүн көтөрүп, жакшынакай кылып ушул менин программасына кошуп койсок, бул дүйнөдөгү, эки дүйнөдөгү соолчулуктардын бири катары эсептесе керек деп ниет кылабыз. Биз пендебиз, ошон үчүн мынакей жанында баласы отурат, жанында келини отурат, ушундай ырларды, ушундай сюрприздерди тартуулап отурат.